История сегодняшнего. Ишкер айым Айсулуу Дүйшөбаева Ысык Көл облусундагы эко ферманы жетектейт. 3 гектар аянтты камтыган фермада лаванда гүлү өстүрүлөт. Анда жыл сайын лаванда майы өндүрүлүп, экспортко чыгарылып турат. Эко ферманын негиздөөчүсүнүн айтымында 1 гектардан болжол менен 60 литрден 100 литрге чейин май чогулат. 1 литр май 100 евродон кем эмес сатылат. Ишкер айыл чарба тармагын өнүктүрүүдө айымдардын дагы орду чоң экенин белгилейт. Эгерде биз буудайды өндүрсөк, 1 же 2 тонна буудай алып атабыз, 5 ай фермерлер иштейт ошол жерде. Анын 5 айдын ичинде биз только жерге иштейбиз да. А эгерде лаванда гүлүн өстүрсө, бул 500 000 сомдон үйдө чыныгы прибыль пайда алат. Эко фермада эмгектенгендердин басымдуу бөлүгүн аялдар түзөт. Айсулуу айым ошол аймактагы жумушсуз аялдарды иш менен камсыз кылуу максатын көздөп, жакынкы убактарда дары чөптөрдү өстүрүү боюнча чакан уюм ачууну пландап жатканын айтат. Сөзсүз түрдө биздин максатыбыз да ошол аялдарды, айыл жергесинде турган аялдарды бириктирип, аларга ушул лаванда гүлүн жөн гана лаванда эмес, дары чөптөрдү өстүрүү боюнча биз уюм түзөйлү деген ойлорубуз бар. Аларды ушу бириктирип, үйрөтүп, алар өстүрүп берсе, биз аларды чогултуп, анан чогуу бир жерден экспортко жөнөтүүнү. Айсулуу Дүйшөбаева баштаган элеттеги ишкер айымдарды айыл чарба министри Аскар Жаныбеков Борбор калаада чогултуп, Кыргызстандын айыл чарбасы айымдардын көз карашы менен деген темада тегерек стол уюштурду. Мунун максаты айыл чарба жаатындагы ишкер айымдардын көйгөйлөрүн угуу, сунуш пикирлерин карап чыгууга багытталган. Айымдардын бүгүнкү күндөгү айыл чарбасындагы көйгөйлөрдү көрүп түшүнүүсү, ошону уккум келген мен. Биринчиден жеринде өздөрү жакшы билет бул проблемаларды, көйгөйлөрдү, жөн эле көйгөйлөрдү айтпастан ошолордун чечүү жолдорун дагы сунушташса дегенбиз. Мына ошондой иш-чара болуп жатат бүгүнкү күндө. Бул жерде мен эми ушул демилгебиз абдан туура болгонун түшүндүм. Себеби ушул айтылган көйгөйлөр дагы көбүн эсе балким биз билген көйгөйлөр бар. Биз кээ бирлерде мындай билбеген көйгөйлөр дагы бүгүн айтылып жатат. Ошол эле мезгилде ошолорду чечүү жолдору да сунушталып атат. Элет жериндеги ишкер айымдардын башын бириктирген тегерек столго Өзгөн районундагы Асыл Тукум жылкы заводунун жетекчиси Зайнапкан Базарбаева дагы келип катышты. Ал 26 жылдан бери райондогу Асыл Тукум жылкы заводун жетектеп келет. Көп тармактуу заводдо Зайнапкан айым өзүнчө мал семиртүүчү базаны жана ИАЭПтин талаптарына ылайык мал союучу ири цех курууга жетишкен. Бул министрдин мына тегерек стол уюштуруп, чай уюштуруп атканы абдан жакшы болду. Биз мына элеттик аялдар бири-бирибиз менен жакындан тааныштык. Бардыгы ушу ишкер, алдыңкы ушу иштейм деген аялдар экен. Алардын ойлорун билдирди. Биз ойлорубузду ортого салып, мына стол үстүндө, чай үстүндө абдан жакшы өтүп атат. Мындай отурумдар көбүрөөк болсо дейбиз. Тез-тез көрүшүп, бири-бирибизден эме мындай анын жасаганын, менин жасаганым дегендей ортого салып, ушу жакшы ойлор пайда болот экен, жакшы нерселерди алат экенбиз. Бирибиз билбегенди бирибиз билет экенбиз. Тегерек столдун соңунда жерлерден келген айымдар айыл чарба министрине жана уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришип, мындан ары дагы ушул сыяктуу жыйындарды бат-бат өткөрүп турууну өтүнүштү. Бул жолку жыйын ишкер айымдардын ортосунда байланыштарды түзүүгө жана тажрыйба алмашууга шарт түзүп берди. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.